Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli dostlar, sabaqda Rasulullah jin жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу, коргонуучу жолдор, куралдар. Ошол маселеде эң чоң бир маселеге токтолгонбуз. Жиндерден, шайтандардан тосулуучу эң чоң бир себеп бул ла илаха иллаллах келмесинде токтолгонбуз. Кененирээк токтолгонбуз. Себеп дегенде биз айтканбыз мурунку сабактарда. Биринчиден ла илаха иллаллах бул ушул ла илаха иллаллахты бүт диндин баары кармалып турат. Биринчиден. Экинчиден ушул ла илаха иллаллах шайтан, жин шайтандарга эң жакпаган келме. Жана ушуну айтып жүргөн, ушунун негизинде жашап жүргөн мусулман шайтан жиндерге эң жек көрүлгөн адам болуп эсептелет. Ошол себептен ла илаха иллаллахту дайыма айтып жүргөн, ушул ла илаха иллаллахту жашоосуна киргизип, жашоосуна ушул ла илаха иллаллах негизинде жашап жүргөн пенде жиндерге эң чоң соккуну берип турат дайыма. Ошол ла илаха иллаллахтын фазилеттерине токтолуп атканбыз. Биз сүннөттө келген ошо бирден бир дагы бир фазилетинен, фазилет деген артыкчылыгынан бул ла илаха иллаллах менен Аллахтын ортосунда тосук болбойт. Балким кандай тосук болбосун, ошол тосуктун баарынан өтүп барып, Аллахтын өзүнө бара турган келме болуп эсептелет. Имам Тирмизи риваят кылат, хадис Абу Хурайра радиаллаху анхудан пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Пенде качан ла илаха иллаллах деп айтып жүрбөсүн, эгер ошол ла илаха иллаллахты ихлас менен айтып жүргөн болсо дейт, анда ушул пендеге асмандын эшиктери ачылат дейт. Жана ушундай деңгээлде ачылат, Аллахтын аршына барып, ошол айтылган ла илаха иллаллах жетип барат дейт, эгерде ошол пенде чоң күнөөлөрдөн алыс болгон болсо. Мындайча айтканда, ошо ихлас менен кимде-ким ла илаха иллаллах деп жүргөн болсо, ошонун сообу Аллах Тааланын өзүнө, ошонун сообу ошол айткан кишиге ушундай деңгээлде тез жетип турат, жана ошол ла илаха иллаллах айткан сөзү Аллахтын аршына чейин эч кандай тоса албаган акыбалда жетип турат дайыма. Бирок шарты менен, эгер пайгамбарыбыз айткан, эгер ихлас менен ошол нерсени айткан болсо. Бөлөк дагы бир фазилеттеринен, кимде-ким ла илаха иллаллах айта турган болсо, ошол айткан кишини бул тозоктон сактайт. Имам Муслим, Сахих Муслимде риваят кылынат, пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям азанчынын азан айтканын угат. Ошондо азанчы ашхаду ан ла илаха иллаллах деген жерге жеткенде, пайгамбарыбыз айтат, тозоктон чыкты дейт. Хаража минан нар дейт. Тозоктон чыкты, тозоктон кутулду дейт. Ошол айткан сөзү менен. Бөлө хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, шексиз Аллах Таала тозокко арам болгон дейт. Кимде-ким ла илаха иллаллах деп ошол айткан сөзү менен Аллахтын жүзүн каалаган болсо. Мындайча айтканда, дагы деле болсо, кимде-ким ошол ла илаха иллаллахты ихлас менен айткан болсо, Аллах Таала ошол кишини, айткан кишини тозокко арам кылып койгон, тозокко түшпөйт деп пайгамбарыбыз. Дагы бир фазилетинен, дагы бир жакшылыгынан пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям имандын бутактарынын эң жакшысы, эң бийиги кылган. Эки сахих деп келет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям айтат: иман 70тен көп бутактан турат дейт. 70тен көп бутактан турат дейт. Анын эң бийиги ла илаха иллаллах келмеси дейт. Ал эми эң төмөнү адамдарга зыян берген, тоскоолдук берген бир нерсени жолдон алып коюу дейт. Бөлөк дагы фазилетинен бул эң жакшы зикр.
имам Тирмизи риwayat кылган хадисте Жабир ибн Абдуллах радияллаху анхумадан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан уккам дейт. Эң жакшы зикр бул ла илаха иллаллах. Ал эми эң жакшы дуа бул альхамдулиллах деп айткан дейт. Андан бөлөк дагы бир жакшылыгы кимде ким ошол ла илаха иллаллахту чын дилинен ихлас менен айта турган болсо, пайгамбарыбыздын кыямат күнү шапаатына ээ болот. Шапаатына ээ болуп, эң бактылуу адамдардан болот. Сахих китепте келет, имам Бухари риwayat кылат, Абу Хурайра радияллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга суроо беришкен дейт. Абу Хурайра: Аллахтын элчиси, адамдардын эң бактылуусу сенин шапаатың менен кыямат күнү ким болот дегенде пайгамбарыбыз айткан: Абу Хурайра, ушул суроону сенден бөлөк бирөө берерин күткөн эмесмин дейт. Сен ушуну биринчи бермексиң дейт, себеп дегенде сен илимге, хадиске умтулганыңды көрүп турам дейт. Анан айткан экен: менин шапаатым менен кыямат күнү эң бактылуу болгон адам ушундай адам болот, кимде ким ла илаха иллаллахту чын дили менен, жүрөктөн, ихлас менен айткан болсо деген пайгамбарыбыз. Ошол пайгамбарыбыздын сөзүндө айтып атат, чын дили менен, ихлас менен эгер айткан болсо дегени, ушул сөзүнөн далил келип чыгат. Кимде ким тилинин учунда гана ушул ла илаха иллаллахты айта турган болсо, анда ал пайда бербейт, ага эч убакта пайда бербейт. Балким кимде ким ошол айтуусу менен ошол ла илаха иллаллахтын шарттарын аткарган болсо, жана Куран менен сүннөттө келген шарттарына этибар берип туруп анан айткан болсо тили менен, мына ошондо айткан сөзү кабыл болот, жана өйдөдө канча сабактан бери айтылган фазилеттерге, артыкчылыктарга, жакшылыктарга ээ болот. Ошону менен ошол фазилети тууралуу токтотобуз бүгүн. Ла илаха иллаллахтын жана адаттагындай үйрөнүүчү дуабыз бүгүнкү. Бул дуа пайгамбарыбызга салават айтуунун фазилети. Бүгүнкү сабактан баштап бул да бир канча сабакты камтыйт, бир канча дуаларды. Бул пайгамбарыбызга салават айтуунун фазилети. Бүгүн ошого дуаны башташыбыз да күнгө жараша шайкеш келди. Жума күнү салаватты пайгамбарыбызга көп өзгөчө айтыш керек. Себеп дегенде салават айтуунун, пайгамбарыбыз салават айтуунун фазилеттери, жакшылыктары өтө көп. Биринчиден, экинчиден, дайыма салават айтып жүргөн пенденин Аллахтын астында мартабасы өтө бийик болот. Жана шайтандар айтып кеткендей, бул сүннөттү ким ишке ашыра турган болсо, качкан бойдон эч качан бул пендеге жакын жоло албаган акыбалда жүрүшөт. Ким салаватты дайыма пайгамбарыбызга айтып турган болсо. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Абдуллах ибн Амр ибн ал-Астан келет, мен уккам дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай айткан дейт: кимде ким азанчынын азан айтканын уккан болсо дейт, азанчынын артынан кайтыласын дейт. Ар бир эмнени айткан болсо, Аллаху акбар десе, артынан Аллаху акбар деп удама айтыш керек. Андан кийин айтып бүткөндөн кийин мага салават айткыла дейт. Ошол айтып азан бүткөндөн кийин аягында пайгамбарыбызга салават айткыла дейт. Себеп дегенде, кимде ким мага бир салават айта турган болсо, Аллах Таала ага 10 салават айтат дейт. Аллах Таала ага 10 салават айтат деген сөзүнүн мааниси, Аллах Таала периштелеринин астында ошол салават айткан пендесин мактайт. Макталуучу макулуктардын астында Аллах Таала ошол пендесин мактайт. Көрдүңөрбү, менин эң жакшы көргөн пендеме салават айтып атат деп. Анан пайгамбарыбыз айтат, андан кийин мага ал-василаны сурап дуа кылгыла дейт. Ал-васила деген пайгамбарыбыз айтат, бул бейиштеги эң бийик даража. Бул пайгамбарыбызга гана бериле турган даража, ошону мага сурагыла дейт, дуа кылып. Себеп дегенде мен үмүт этем дейт, ошол василада боло турган мен болушума дейт. Пайгамбарыбыз өзү
Аллах Таала ошол нерсени берет пайгамбарыбызга, бирок пайгамбарыбыздын жөнөкөйлүгү мен ошо үмүт этем, ошол мен болушума дейт. Кимде ким дейт, мага ошол ал-василаны сурап дуа кыла турган болсо, ошо азандан кийин анда кыямат күнү менин шапаатыма ээ болот дейт. Менин шапаатыма татыктуу болот деген сөз. Демек, фазилетинен салаваттын ким пайгамбарыбызга салават айтса, бир салават айтса, Аллах Таала ага 10 салават айтат. Мындайча айтканда, периштелердин астында 10 жолу мындайча айтканда мактайт. Ошол пендени, айткан пендени. Экинчиден, бүткөндөн кийин анан ал-василаны сурап дуа кылыш керек пайгамбарыбызга. Аллахтан ошол василаны бер деп. Буну дагы орду келгенде өтөбүз бул дуаны. Кимде ким ошол дуаны кыла турган болсо, пайгамбарыбыздын кыямат күнү шапаатына ээ болот. Эң бактылуу адамдардан болот. Аллах Таала бизди пайгамбарыбыздын шапаатына ээ кылган пенделеринен кылсын. Ошол кыямат күнү эң бактылуу пенделеринен кылсын. Жана дайыма тилибизге илхом кылып, салават айтууну бизге салып койсун тилибизге. Ошону менен бирге, ошонун сообуна биз үмүт этип, сообуна Аллах Таала сообун берсин бизге. Жана жин жана шайтандардын зыяндарынан бизди сактасын, кандай гана акыбалдарда болбосун. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.